мы как-то смотрели, это для нас эмоция была, да, это почувствовали. Да. Этот день нам для нас всех запомнился, потому что мы уже как 30 лет проходит в нашей стране независимость, мы вот это не получали. Мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар, тагыраагы кулагы укпаган инсандар кинону телефондон эмес, чоң экрандардан, кинотеатрдан көргүсү келсе кантет. Эми чек жок. Бүгүн Кыргызстан тарыхында биринчи жолу Келин темир эмес кино тасмасы, кино комедиясы сурдо перевод менен жандоо тилине которулуп, кинотеатрлардын биринде коюлуп жатат. Бүгүн дал ушул мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга эң сонун бир шарт түзүлдү. Алар менен чогуу кирип, тасманы көрүп, алардын эмоциялары менен бөлүшөбүз. Режиссеры Сапар Сайназаровду чакырып койсок. Ошончо бул мынакей биздин коллегаларыбыз ушундай жакшы жаңылык менен чыгып атышат. Жакшы кинодон сразу эле сурдо переводу бар болчу. Мага негизи маанилүү жагы болсо, бул биздин мынакей майыптарга жардам берүү. Мисалы, баарыңар ушундай кинону көрүп атып, ошондой учурда сурдо переводду көрүп турасыңар. Бул жакшы башталыш. Ошон үчүн мен абдан ыраазымын. Биз бүт баарыңарды колдоп бергенге даярбыз жана аракеттеништи аябайбыз. Daha sonra sahibinden maytması geldi. Geldi! Aycan! Doğamadı çocuk. Konuşma. Paradan baba. Биринчиден, бул кино келин менен кайнененин ортосундагы мамилени комедия аркылуу бергенге аракет кылдык. Себеби биздин кыргыздарда ушундай кана сиңип калганбы, келинди башкача кабыл алышат да. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Анан ошол эле учурда абысындардагы темасын бир аз козгоп кеткенбиз. Абысындар бири-бирине атаандашышат. Мисалы, кичине жумуш болсо эле сен кыл, мен кыл болуп, ошол учурда дагы ушул эки абыстын ортосундагы мамилени дагы күлкүлүү аркылуу бергенге аракет кылдык. Анан ошол кинону жанагы кулак укпаган же болбосо бир аз уккан, ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы бизге окшоп кинотеатрга барып кино көрүп эс алышын каалап, ушу чоң экран ошодон ушул идея келип чыкты. Кинону ошо сурда перевод деп коет экен, сурда которуу. Атайын борборлор бар экен, ошо борборлорго айттык, айтсак алар колдоду. Биздин айтып эле сонун болот деп. Анан ошол жерде иштеген өзүнүн сотрудниктери келип кинону которуп берди.
өздөрү. Бул бүгүн эле болобу же мындан кийин дагы коюлабы сеанстар болобу? Балким укпай калгандар. Биз мындай кылтабыз. Өзү кинотеатрга катай бир сеанс койсокпу деп сүйлөшкөнбүз. Анан мүмкүн ал жөнөкөй көрүүчүн тоскоол жаратышы мүмкүн да. Жанагы которуп аткан моменттер. Ошон үчүн азыр булар менен кеңештебиз. Алар өздөрү ошолдун өзүнүн бири-бири менен тыгыз байланышта экен. Эгер кимде ким кино көргөнгө убактысы же немеси болсо, атайын сеанстар уюштурабыз. Бүгүнкү күн бизге өзгөчө күн болуп турат. Өлкөбүздөгү 205 000 майыптардын арасында сурдопереводко муктаж болгон биздин майыптар дагы бар да. 205 000 майыптар болсо, анын ичинде болсо 120 000 пенсия алышат, 85 000 пособие алышат. Бүгүнкү күндө биринчи топтогу майыптарыбыз 8 000 сом алып атышат. Бүгүнкү күндө абдан жакшы жаңылык болду. Бүгүнкү күндө биринчи жолу көркөм кино чыгып атат. Өзгөчөлүгү биз ошоки сурдоперевод бар экен да. Быйыл биринчи жолу биздин министрликтин бюджетине жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен бирге иштешип, биз 5 миллион сомду дагы карап атабыз. Каралды. Ошол негизинде биз сурдопереводко муктаж биздин майып жарандарга биз жардам беребиз. 5 миллион сомду биз биринчи иретте кандай бир кыйын акыбалга түшүп калса, биздин жарандарыбыз жанагы коргоо иштери болуп калса, же сот иштери болуп калса, биз ошондо мынакей сурдо котормого төлөп берип жардам бергенге биз даярбыз. Айжан, сен сөз ташыган тұтынсың ба? Кіші тақтап тұрып сөйлесің, интрига албай бұл жерде. Сөзді кім ташып отыр? Сен ташып отырсың. Ошо биздин жарандарға дагы абдан жакшы болду, және биринчи болуп атат. Сизге чоң ыраазычылык. Мы как-то смотрели, это для нас эмоция была, да, это почувствовали, да. Потому что мы уже как 30 лет проходит в нашей стране независимости, мы вот это не получали. Но на этот раз вот, этот день нам для нас всех запомнился. Первое удивительное для нас, как общество слепых глухих, было самое интересное, как очень понравилось, потому что это впервые в истории в Кыргызстане, что кинотеатры показывают совместно с переводом. Потому что для нас это как стало чувственно. Понимаем, что есть субтитры, некоторые слова могут чуть-чуть не понять, а кино совместно с переводом, это, как сказать, легче стало понимать, что происходит в этом кино. Вот, поэтому хотели бы в первую очередь поблагодарить этих организаторов, которые уделили нам внимание, показали. Я понимаю, что у них драгоценное время потратили, чтобы нас всех позвать, чтобы мы посмотрели и дали свое мнение, чувства. Мы очень благодарны от имени общества слепых глухих, который 86 лет сегодня днем живет. Колуңуздагы көптөгөн актуалдуу көйгөйлөрдү камтыган Келин темир эмес комедиясы жалпы кулагы укпаган, мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга өзгөчө жакты. Алардын кубанычында жогоруда көргөнүңүздөй кубанычында чек жок. Мындай иш-чаралар дагы да болсо уланат, элдин талабына карап, эгер мүмкүнчүлүк болсо дагы да сеанстар коюлуп берилет деген жогорудан сөздөр айтылды.